Жашоо биз ойлогондой дайыма идеалдуу боло берсе, анда кызык нерсеси деле калмак эмес деген бир сөз айтылган экен, урматтуу көрүүчүлөр. Чынында эле идеалдуу болуп эле биз үчүн бардыгы биз ойлогондой боло берсе, анда жашоо деле кызыксыз болуп кете берсе керек, Анткени кээде өйдө, кээде ылдый болуп турганда дагы жакшы болсо керек, тең салмактуу баягы кетебиз болуш керек. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, бул жашоодо сиз кандай баягы абалда турсаңыз дагы ошол нерсени Кудайга шүгүрдөп өтө бериңиз дейли. Бул таңда дагы мына ошондой жакшы маанайда жакшы ой менен баштагыбыз келип атат. Барыңыздарга кутман таң каалайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Жалпы Келчай Чели программасынын көрүүчүлөрүнө чоң саламдар болсун. Айпери Адамкулова кызматыңыздарда болом жана бүгүнкү 2 саатта биз менен бирге болуңуз дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, бул убакыттарда биздин студиябызга жаркырап, сонун кийинип, супсулуу болуп келип калган коногубуз бар. Сиздер менен тааныштырып өтөлү. Калмурат Рыскулов атындагы сыйлыктын лауреаты, аткаруучу ырчы Жылдыз Мырзабекова бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз, кутман таңыңыз менен. Саламатсыңар. Эл журт менен амандашып алыңыз. Кутман таңыңыздар менен саламатсыздар. Эң сонун айта кетүүчү нерсе чоң жаңылык дейли, урматтуу көрүүчүлөр. 8 декабрь күнү жаңырган ырлар бул кечте Жылдыздан болсун Гүлдесте аттуу сонун концерт болгону тууралуу болот. Буюрса барыңыздарды чакырып өтөлү жана ошол концерттен баштайлы, келиңиз анда. Канча убакыттан кийин концерт коюп атасыз? Концертиңиз кандай өзгөчөлүктөр менен, даярдыктар менен болуп атат? Эми бул концерттин идеясын ырчылар көбүнчө жумуш менен алаксып жүрүп уктап жата беребиз да. Анан бул концерттин идеясы Жылдыз Коконбай деген ырчы кызыбыз бар. Ошонун идеясы менен болду. Ал мен Акталалыкмын, Актала таланттар коомунун ичинде баарыбыздын продюсерибиз ошол кыз. Анан алгач концертти укканда мен чынында корктум. Аябай коркуп, жок деп бир ай бою. Ал сунуштады сизге концертти кой деп. Сенин концертиңди коелу уже. Баягы биздин Актала таланттар коомунун ичинде мындай бар да. Лимит бар деп коебуз да, мындай. Бул айда бул коет, бир 2 айдан кийин баланчанын чыгармачылыгы деген сыяктуу бар да. Анан сага очередь келип калды, эми сен кой дегенден сеникин коелу десе, мен аябай чалкаман кетип биринчи чочудум чынында. Бирок мен буга чейин баягы консерваторияны бүт электе эле Арашан элдик ансамблинде иштечимин. Андан кийин ошол Арка Сыры ансамблинде иштеп жүрдүм. Анан ошо Кыргыз рухунда Бишкек шаардык мэриясынын алдында Кыргыз руху ансамблинде иштеп жүргөнүмө бир 20 жылга жакындап калды. 16-17 жыл болуп калды. Анан эми бербесең качан бересиң деп Жылдыз ошентип көндүрдү. Анан Кудай буйрса ошол өзүм төркүндөрүм деп коеюнчу, ошолордун демилгеси менен Кудай деп даярданат азыр. Жакшы. Концерт канча убакытка созулат? Кандай өзгөчөлүктөр болот? Эми концерт баягы 2-2,5 сааттай болот. Биз атайын баягы Кыргыз улуттук драма театрын тандап алдык. Чакандагы, анан өзүбүзгө мындай эме деп коет го, ыңгайлуу. Орусча айтып албастан ыңгайлуу болот да. Ошого карап концерттин башын биринчи ансамбль менен ачалы дедик. Арка Сыры ансамбль коштоп берет. Анан биринчи бөлүгү баягы фольклорный ырлар ансамблдин коштоосунда, анан комуздун коштоосунда. Андан кийинки бөлүмдөрү эстрадный бөлүм болуп кетет.
Бул биринчи концертиңизби? Бул алгачкы концерт. Алгачкы концерт болуп турбайбы? Абдан толкунданып аткан кезиңиз экен. Аябай. Уйку жок азыр. Уйку жок ошо. Билеттер кандай өтүп атат? Жакшы? Сарсана, бир жагынан баягы даярдыкка чуркап, бир жагынан билетке чуркап дегендей концерт берген кишинин түйшүгү аябай эле Оор экенби? Оор экен да. Билеттер өтүп атабы? Канча сомдон болуп атат? Билеттер азыр болуп атат. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү рядын 1000 сомдон кылышкан. Анан 5-чи ряддан баштап 700 сомдон кылышты. Жакшы. Концертке даярдык оор экен деп атасыз да. Анан мурда башкалардын концерттерине барып же мындай деле көрүп сын таккан учурларыңыз болду беле? Эми адамбыз да, пендебиз да болот да. Ал жерин минтип койсо болмок, бул жеринен тигин туртат деген болот да. Азыр баягы өзүң башыңа түшмөйүнчө билбейт экенсиң да. Өзүң башыңа түшкөндөн кийин баланча же ушинтип чуркачы турбай, тиги байке минтчи турбай деп калат экенсиң да. Чынында аябай эле мындай уйку жок жумуш экен да. Чоң жоопкерчилик да эми бул да. Ооба, сөзсүз түрдө жакшы өтсүн дейли. Келиңиз анда биздин көрүүчүлөр үчүн жакшы чыгарма аткарып бербейсизби? Анда мен сиздерге биздин айтылуу актала өрөөнүнөн чыккан Нурак Абдырахманов атабыздын Сага деген чыгармасын аткарып берейин. Макул, сонун болот. Сага саналар сансыз агылат селдей. Карап каригим таңып издесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Карап каригим таңып издесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Өзүң үчүн нур чачкым келет асманда күндөй. Өмүр бою өзүңдө бир дайым чарчоону билбей. Карап каригим таңып издесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Карап каригим таңып издесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Айдын көздү айланып учкан айдарым желдей. Сендей жанга көз арткан көптөр эч тынчтык бербей. Ишен жаным, абайла жаным, ким болсо да чын баркыңды биле албас мендей, сүйө албас мендей. Ишен жаным, абайла жаным, ким болсо да чын баркыңды биле албас мендей, сүйө албас мендей. Чын баркыңды биле албас мендей, сүйө албас мендей. Бали, сонун чыгарма Сага деген. Рахмат. Чыгарма, Сага концертиңизде Актала таланттар катышат, дагы кимдер катышат? Концертимде Актала таланттары катышат, анан албетте мен эмгектенген кыргыз руху жамааты катышат. Устаттарым Кенже Кубатова катышат, Токтобек Асаналиев катышат. Мен негизи консерваторияга келгенде алгач Кенже Кубатовадан окучумун. Анан баягы Кенже Кубатова шартка байланыштуу айылга кеткенинен
ортодо Майрам Дүйшекеева эжеден окудук. Анан кийин Токтобек Асаналиевден окуп бүткөм да. Экөө тең баягы менин шакирттерим. Ой, недечиле Устаттарыңыз. Устаттарым да. Экөө тең менин устаттарым. Анан да ким катышат? Актала таланттарынан катышат. Талант Сыдыков, Раян Нургазиева, Жайнагүл Калчаева, Гүланда, Айда Кулуева дегендер катышат. Кудай буйрса, анан баягы жаш ырчылардан концертке келгендердин арасында баягы жаштарга да көңүл буруш керек да. Анан Ильяс Андашты чакырдык. Кудай буйрса Ильяс Андаш келет. Анан Баян Акын Кудай буйрса ачып берет концертибизди. Ең сонун концертте баягы ар бир баягы чыгармачыл инсан үчүн концерт берүү чоң жоопкерчилик. Анан ошол эле учурда концерт бергенден кийин көпчүлүк баягы ырчылардан көрүп калабыз го, бир нам алышат, же болбосо сыйлыктарды алышат дегендей. Ошондой нерселер болушу мүмкүнбү? Сиз күтүп атасызбы? Мен мындай аябай деле күткөн жокмун. Эми буйруктан калды. Балким мага сюрприз кылып атышкандыр. Бирок мага азырынча эч ким эчтеке деп айта элек. Маданият кызматкерлеринин күнүндө, майрамында тиги 1-май райондук администрациясынын ардак дипломун алдым. Анан пока азырынча Маданияттын кызматкерин элексиз. Ал элекмин. Ал элексиз, Балки болуп калышы мүмкүн, Анткени көп баягы ырчылардын ошо концерттеринен кийин ошол нерселерди байкап калып атпайлы. Мен да ойлонуп кеттим да, балким сизде ушул бизде мындай да, баягы мамлекеттик кызматкерлердин арасында мындай сыйлык алыш оор да. Биз анткени баягы ошолордун баягы эмне деп коебуз, планынан чыга албай иштейбиз да, мындай сыртка чыгып кете албайбыз, график менен да жумушубуз. Негизи баягы мамлекеттик кызматкерлер ушундай болот го. Анан алардын баягы кылган эмгегине жараша, анан мындай бир очередь менен деген бар да, ошол сыяктуу. Анан биз да Кудай буйрса күтүп атабыз эми. Болсун, эртерээк болсун дейли. Жылдыз эже, негизи чыгармачылыктан, ырчылыктан өзүңүзгө эмне ала алдыңыз? Эми кандай десем, бул мен кичинекей кезимен келаткан баягы өзүм тандаган кесибим. Анан азыр баягы эмне көп, ырчы көп болуп эле, тойго барсаң, тойдун деле эси ырчы болуп алган. Анан эмне ырчысың десе, хобби катары көрөм дегендер бар да. Бул деген негизи кесип да. Кесип, хобби эмес, бул кесип. Муну окуйсуң, канча жыл окуйсуң? Мисалы, мен 13 жылдай окугам да. Училищада окугам. Анан консерваторияда окугам, искусстводон которулуп, тиги консерваторияда окугам да. Анан алганым кандай, эми өзүмдүн жан дүйнөмө жаккан ишти иштеп жатам деп ойлойм. Ошо. Досторду таптыңыз, Достордон таптым, жакшы достор таптым. Чыгармачыл инсандар менен тааныштыңыз. Тааныштым. Баягы бала кезде кыялданып жүргөн ырчылардын жанында жүрөм, Кудайга шүгүр. Эң алгач ушул баягы шаарга келгенден кийинки баягы ушул музыкалык жакта да окуп жаткандан кийин чоң ырчыларды көрүп баштайсың го. Анан аларды көрүү бир өзүнчө сыймык, жадынан өтүү дегендей учурашуу. Албетте. Мен мисалы ырчылардын баарын эле телевизордон көрүп аябай кыялданабыз го. Мен ошентип кыялданчумун да. Анан шаарга келип ошо баягы консерваторияда окуп жүргөн мезгилде Гүлнур Сатылганова эже келип калды консерваторияга, бир концертин бермек. Анан Токтобек агайга келди, биздин агайыбызга келип бир ырды даярдатышкан. Бизге жанынан көрүү ушунчалык кызык болду болуш керек. Аябай мындай тим эле талып карап турабыз да ошондочу. Көзүбүздү албай ушундай бир кыялданганбыз да ошондочу. Азыр Кудайга шүгүр, эми Гүлнур эже менен саламатсыз деп учурашканга баягы бир кесиптеш болуп калдык дейм да. Эң сонун. Караңыздарчы, кандай бир сезимдер менен бөлүшүп атабыз, сонун маек болуп жатат урматтуу көрүүчүлөр. Алдыда дагы жакшы чыгармаларды бизге Жылдыз эжекебиз аткарып берет. Жакшы маек болот, эгерде сиздер дагы бир
сонун фольклор жаатында бир чыгармачылык кечени концертте көрөм деп аткан болсоңуз 7-декабрь күнү баардыгыңыздарды мына ушул концертке чакырып өтөлү дейли. Кечки саат 18:30 башталат. Баарыңыздарды чакырабыз. Азыр бир аздан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз болсо программабызды улантсак, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Көрсөтүүбүздү улантсак, биз маек үстүндөбүз. Студиябыздын коногу урматтуу телекөрүүчүлөр Жылдыз Мырзабекова. Жакында концерт бергени турат. Ушул концерт туурасында дагы кенени сөз кылып жатабыз. Негизи сиздин оюңузда продюсер менен иштешет турбайсызбы? Сиздин оюңуздагы концерт продюсериңиз көңүлүңүздөрдүкү мындай төп келди болуш керек, же дагы бир идеяларды айта албай калдыңызбы? Эми мындай да биз баягы продюсер менен эле иштебейбиз. Биз айтпадым жана мамлекеттик кызматкер болгон үчүн баягы бирөөнү деле продюсер кылып жалдабайбыз да. Анан мында мен башында айттым го, Актала таланттар коомунун ичинде ошол коомдун төрагасы бар. Сиздер тааныйсыздар, жакшы эле телевиденияда, кыргыз телевидениясында иштейт, Чыңгыз Рыскелдиев деген инибиз ошол коомдун жетекчиси. Анан ошол коомдун продюсери ушул концерт жаатында уюштуруп эмгектенип келе жаткан ошол Жылдыз Коконбай деген кызыбыз. Ошол Актала таланттар коомунун ичинде кайсылырчы концерт бере турган болсо, ушул Жылдыздын мойнунда бардыгы. Ошол уюштуруп, өзү чуркап, баарыбызга жакшы жардам берип жүрөт. Баягы идеялар жөнүндө сурагым келип атат да. Өзүңүздүн идеяларыңызды айтып, бөлүшүп, ушундай болду. Ооба. Эми ал идея жаатында талаш тартыш болбой койбойт. Мен мындай кылам, жок андай болбойт, мындай болот деген талаш тартыштар болот албетте. Анан талаштан тактык жаралат болуп атып, анан буюрса жакшы. Жакшы. Келиңиз анда сизден дагы чыгарма күтөлүм. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Анда мен Асанкалы Керимбаевдин Мендеги ыйык махабат деген чыгармасын аткарып берейин. Сыймык толуп караймын, көп кыйналып жакшы бир үй кургандай. Эй, көп кыйналып жакшы бир үй кургандай. Сүйүм агат мени мелдеген суулардай, айбаттанат көлдө сүзгөн куулардай. Таттуу сайрап элжиретип сезимди, таң алдында үн алышкан улардай. Эй, таң алдында үн алышкан улардай. Жарык кылып көдөмдөгү түнүмдү, сенин гана аман жүргөн караны
табырдайм сүйүндүм сенин гана аман жүргөн караның мен сен үчүн даң табырдайм сүйүндүм эй мен сен үчүн даң табырдайм сүйүндүм. Бали, сонун чыгарма, мендеги ыйык махабат деп аталды бул чыгарма. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо маегизди уланта берсек, негизи баягы ырдап жаткан мезгилде мына ошол чыгармаларды аткаруу өзүнчө бир башкача эмоцияларды тартуулайт да. Сизде кандай болот мындай ырдап аткан мезгилде эмнени көбүрөөк ойлоносузбу же ошол ырга кирип кетесизби? Кандай болот? Эми ырдап жатканда, чыгарма аткарып жатканда башка бир нерсеге кирип кетиш кыйын го. Ошол чыгарманы эстеп, анан башка бирдеке кирип кетсек баягы сөзүн унутуп калабыз да. Ошон үчүн баягы ошол ырда жашаганга аракет кылабыз. Ошол ырдын маанисин бергенге аракет кылабыз, анан ошол ырда жашаганга аракет кылабыз. Комузду чертип жүргөнүңүзгө канча убакыт болуп калды? Негизи комузду чертип жүргөнүмө канча жыл десем 97-жылдан баштап буюрса. Анан ортодо баягы жалкоолук деген нерсе бар да. Эстрада көбүнчө баягы бир учурда эстрада мода болуп кетпеди. Анан ошентип жүрүп анан эми баягы карма баштаганга аз эле болду. Кайра. Башкаларга дагы үйрөтөсүзбү? Ооба. Башкаларга да үйрөтөм. Вокалдан сабак бересизби? Мен буга чейин баягы былтыр иштедим эмеде. Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайда баягы заместитель деп коет да, штаттан тышкары. Жарым жылдай иштедим, эмгектендим ошол жакта. Анан бул комузду кармап баштаганыма ошол кыргыз рухуна келгенден баштап баягы күчтөп баштадым да комузду. Анан эмне десем, ошол баягы сырттан билим алабыз дегендер болот, вокалдан, үндү коюу боюнча. Ошолорго баягы сабак берем. Учурда Азыр Жылдыз эже жаштардын кызыгуусу канчалык комузга, фольклордук ырчы болууга, деги эле музыкага кызыккандар? Көбүн эсе эстрада жаатына өтүп кетишкен жокпу? Ооба, мен мындай айтсам болот да, жылдан жылга баягы келип аткан окуучулардын арасында комузга кызыккандар деле көп болсо керек, бирок менин байкашымча мындай үйрөнөбүз деп келгендерден азыраак да. Жылдан жылга мындай үйрөтүш да татаал да. Мурда биз баягы телефон деп коебуз го, чөнтөк телефон чыккан чакты баягы эс тутумубуз жакшы болчу. Нотаны да жакшы үйрөнүп, батыраак жаттап алганга, жакшы жаттачубуз. Азыркыларга жаттатыш кыйын, үйрөтүш кыйын да. Анткени бул жагынан үйрөтсөң, бул жагынан чыгып кетет дегендей. Кээ бир таланттуулар бар арасында илип кеткендер. Бирок аз да ошондойлор. Түшүнүктүү. Сиздер убакта кандай окуучу элеңиздер, мисалы, ал убакта үйрөтүүчүлөр сиздердин атап өткөн устаттарыңыздар дагы мындай аябай катуураак үйрөтүшчү болуш керек деп ойлоп атам да. Бул кезде ал убакта баягы орусча айтканда требование деп коет го. Ошол аябай күчтүү болчу. Мен мисалы 97-жылы Токмоктогу республикалык маданият техникум деп койчу, ал кезде азыр Насыр Даулесов атындагы маданият колледжи болуп калды да. Ошол жакта окуп жүргөндө саат эртең менен 7-де башталчу сабак. Анан 12-ге чейин баягы гуманитарный сабактарды окуп бүтчүбүз. Анан 12-ден кийин кечки саат 5-6-га чейин бир фортепианого, бир аккордеонго, бир комузга чуркачубуз. Ал убакта мугалимдер да күчтүү болчу аябай. Билимдери да күчтүү болчу, анан жанагындай эмелери да, требованиясы да аябай күчтүү болчу да. Устаттарыңыздан, мисалы, ырчылыктан сырткары дагы өзүнчө бир сабак, тажрыйба алган учурларыңыз болсо керек, Болот. Күнөөзүнөнбү же болбосо? Болот, эми баягы жакшы адамдын жакшы жагын жугузуп калганга аракет кылабыз да баарыбыз эле. Анан болот ошондойлор жакшы адамга жанашканга аракет кылабыз да. Актала таланттары деп калдык, Актала жөнүндө эмне айткыңыз келет? Деги эле ошол жериңиз жөнүндө
айтып бергиличи. Эмне десем, Актала деп баягы атын уксаң күлбөгүн, аппак эле топурак деп жүрбөгүн деген ырдагыдай эле Актала аппак топурак каптаган мындай аппак талаасы бар, кең талаасы бар. Мен үчүн сонун аймак да. Сонун мен айылыбызды, айылын сагынбаган адам болбосо керек, айылыбызды сагынып Акталабыз менен сыймыктанып турабыз. Таланттар чынында көп чыкканбы Акталадан, Көп чынында. Мына Кыргыз Республикасынын эл артисттери Каныкей Иралиева эже баштаган, Адылбек Кыязов агай баштаган, багы мурунку Муса Баетовго чейинки, ошол аталарыбызга чейинки, кийинки жаштарды айтсак да, кийинкилерден ошол Каныкей эжебиз, Адылбек байкебиз не бир деген чыгармачылыктагы не деген таланттуу адамдар. Анын артында биз ээрчип келаткан Жайнагүл Калчаева, Раян Нургазиева, Токтобой Черикчиева, Талант Сыдыков деген агай эжелерибиз. Дагы атын атабай кетсем таарынышпастыр баягы эфирден, толкундан. Анан сонун таланттуу адамдар чыгып келе жатат, анын аркасында дагы өсүп келаткандар толтура. Эң сонун Актала таланттарга бай жер экен да, дегиле. Баягы чыгармачылыкта жүрүп сиз тааныган инсандар, сиз менен баягы замандаш болгондор, бул биздин сиңдибиз же болбосо эжебиз деп сыймыктангандар болот албетте. Ошолордон эң көбүрөөк жакшы сөз же болбосо сизге айтылган комплимент кандай сөз? Кандай десем, билбейм, ал жагын айта албайм. Жакшырдайсың деген сөздү көп андай болот, бирок анан баягы эме да. Мен могу концертимди уюштуруп Жылдыз Коконбай кызы уюштуруп баштаганда эле Актала таланттары дуу болушту да. Бул кыз бериш керек болчу эч ак эле, уже чыгармачылыкта жүргөнүнө канча болду. Сен молодецсиң ошол кызды бердирип атканыңа деп башташты. Анан мен эфирден пайдаланып Жылдызга да аябай терең ыраазычылык билдирем. Аябай баягы биз менен кошо чуркап, өзүнүн да чыгармачылыгын калтырбай, биз менен дагы кайра мындай убараланып иштеп жүргөнүнө аябай ыраазымын да. Эң сонун. Ыраазычылык эле көп болсун дейли. Сөзсүз түрдө жардам берген адамдар, колдоп турган адамдар бар болгону кандай жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабай тургуздар, бир аздан кийин улантабыз. Дагы да болсо ырлар сонун маеколанат. Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды уланталы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдаамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай тургуздар. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды уланталы. Жогорудан бери сиздер менен биргеликте маек куруп жатабыз. Жакында сиздер үчүн эң сонун чыгармачылык, эң алгачкы концертин десек болот, тартуулаганы отурат Жылдыз Мырзабекова. Жаңырган ырлар бул кечте Жылдыздан болсун гүлдесте аталышындагы мына ушундай аталышта концерт болот. 8 декабрь күнү. Жылдыз эже, айтсаңыз, ушул аталышты өзүңүз койдуңузбу? Бул эми мен баягы сөзү Орозбек Кутманалиевдики, обону Зайнидин Иманалиевдин Гүлдесте аттуу чыгармасын ырдап жүрөм. Ал баягы эстрадный вариантта да. Анан ушул ырдын атынан алалы деп эле продюсер экөөбүз сүйлөшкөндө ушуну чечтик. Анан бул аталышты Жылдызбек Турсунбаев атап берди. Мындай кылсаңар сонун болот деп.
анан ошонун баягы сонун жазган сөз менен концертти атадык. Жакшы. Концертте фольклор менен ырдайсыздар, ансамбль менен. Андан сырткары эстрада жаты дагы болсун. Ооба, эстрадный вариант дагы бар. Биринчи бөлүм баягы ансамбль менен, андан кийин комуздун коштоосунда чыгармалар кетет. Анан эстрадный вариант кетет. Түшүнүктүү. Келиңиз, анда биздин көрүүчүлөр үчүн дагы бир сонун чыгарма аткарып бериңиз. Биздин көрүүчүлөр ырукканды жакшы көрүшөт таң эрте. Анда мен сиздерге Токтосун Тыныбековдун чыгармасы Гүлжан деген чыгарманы аткарып берейин. Макул. Сөзүм оюм алакта болуп кетти, баягы Мыскал Өмүрканова ырдаган ошонун репертуарындагы деп айтам деп атып. Гүлжан анда. Жайлоонун жашыл ыраңы, жайкалган шибер атууланыңа, күркүрөп аккан кашка суу, тетигиң ак мөңгү тоонуна булагы, гүлдөгөн төрдө оттогон Гүлжандын гана козу. Торудан кийгениң жибеге сонундаңа, менегенин жазатпай, тимене мылтыгы түшпөй жонунан, кайтарганы кой эчки, калбанын гана тименең асылын чөптүнө жедирген. Ала бир толук чабан кыз, ар дайым гана кетпей көңүлдөн. Ала бир толук чабан кыз, ар дайым гана чыкпай. Бали, сонун чыгарма, сонун аткаруу болду Жылдыз Айымдын аткаруусунда. Формаларыңыз жөнүндө сурагым келип атат. Ким менен иштешесиз, кандай кылып тиктиресиз? Бул форманы Долон стиль фирмасы тиккен. Мунара Анара деген Расуловлар. Бул форманы биз мэриянын алдында иштегендиктен кыргыз рухуна ошол жактан маданият башкаруу бөлүмү тигип беришкен, тиктирип беришкен. Өзүмдүн жекече формаларым бар, анан бүгүн шашылышка ылайыктуу ушул мага аябай ыңгайлуу болду. Сонун экен, өңү сизди ачып турат экен. Комузуңуз жөнүндө сөз кылгалы канча убакыттан бери ушул комуз менен жүрөсүз жана бул чыгармачылыкка келгенден бери канча комуз алмаштырдыңыз? Мен чыгармачылыкка келгенден бери 3 комуз алмаштырдым. Бул 3-үчүсү. Бул комузду 2007-жылы алгам. Намазбек Уралиев агай өзү чаап берген. Ошондон бери ушул комузга ашык болгондор толтура. Эч кимге бербей жүрөм. Өзүмдүн комузум деп. Ага чейинки 2 комузум ошол баягы менден кийинки жээндерим, бөбөктөрүм чертебиз дегенден ошолорго белек кылгам да.
ар бир комуздан мындай аргандай бир башкача ыргактар чыгып турат дейт да. Өзгөчөлүктөрү барбы же? ооба, бул менин комузум, мисалы айтышат, бул ырга аябай ыңгайлуу комуз депчи. Күүнүн комузу деп күүчүлөр күүгө мындай үнү жоон сонун комуздар тандап алышат да. Биз баягы 2008-жылы консерваторияны бүтөбүз деп атканда Токтойбек Асаналиев агайыбыз ошол Намазбек Шеркуловго заказ кылып, анан ал киши чаап келгиче биз акчаларыбызды топтоп ошентип атып Качага сатып алдыңыз эле? Ошол кезде 8.000 болчу. Ошол кезде. Азыр болсо булар аябай кымбат. Канча болот Тем азыр? более агайдын өзүнүн чапканы боюнча азыр бир 20-25 барса керек. Профессионалдуу деңгээлде эң жасап мыкты керек. Ошол Намазбек агай эң мыкты чабат да, мындай комузду. Өзү чапса да, анан устаттарын айта албайм, устаттарынан алып көрө элекмин. Устаттарынан алгандар айтышат, агайдын баары бир өзүнүн комузуна жетпейт экен. Өзү чертип чабат да депчи. Агайга чейинки, булга чейинки комузум ошо жана Розобай Кинчинбаев агайдын комузу болчу. Ал эми канча жылдан бери эскирип, анан ошол бөөктөрүмө бергем да. Бөөктөрүм деп калдыңыз, жээндерим деп. Чыгармачылыкта аларда жакын окшойт, демек. Чыгармачылыкта ошол мен Токмокто окуп жүргөндө Токмокто эжемдин үйүндө жүрчүмүн. Ошол эжемдин кызы азыр ошол чыгармачылыкка кичине аралашып жүрөт. Элзар Өскөнбаеванын окуучусу, искусство университетинде окуп жатат, 3-курста. Өзүңүздүн балдарыңыз чыгармачылыкка аралашуусун каалайт белеңиз? Жок, каалабайт болчу. Каалабайсызбы? Каалабайт болчу. Анткени баягы эркек балдарга жеңилирээк деп коебуз го. Жок, жеңил деле эмес. Бул чыгармачылыкта карап отурган адамдарга жеңил боло берет. Диванда жатып баягы сынчы боло беребиз да. Ой, мынтип ырдап койсо болмок, тигинтип койсо болмок дегендер болот. Бирок чыгармачылыктын жолу аябай түйшүктүү, аябай оор, ары аябай мындай эме да. Көп эмгек талап кылат, өмүр бою эмгекти талап кылат. 1-2 күн комуз чертпей калсаң, колуң уктап калат, үнүң уктап калат дегендей. Анан кыз баланын дагы баягы чыгармачылык жолдо жүрүшү дагы аябай татаал экен. Мен ошо баягы бирөөлөр илгери эмне сотка жок, газетага чыкчу да, газетаны көп окучубуз. Анан ошол газетадан окуганда мен минте берчимин да, эмнеге өзү баягы звезда болуп алгандан кийин ушинтип айта берет дечим. Көрсө чын эле экен, ошол баягы өзү адам жон терisi менен сезгендейин ошону айтат экен да. Мен эгерде кайра бир мүмкүнчүлүк болуп, кайра бир жаштыгым келип, кайра бир төрөлсөм, мен башка кесип тандамакмын. Жүрөгүм ушул кесипти каалап турса дагы бир кесипке ээ болмокмун да. Мына ушундай. Эмне дейбиз, бирок сонундурдайсыз. Чыгармачылык ийгилик каалайлы. Концертиңизди сонун өткөрүп алыңыз дейли. Бул бизден сизге белек болсун. Чай ичип, күчтөнүп анан концертиңизди сонун өткөрүп алыңыз, Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде ырчы аткаруучу Жылдыз Мырзабекова болду. Алып баруучу мен Айпири Адамкулу болдум. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар дейли.